Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер, баардыгыңыздар бүгүнкү IT жолугушууга кош келипсиздер. Адатка айлангандай эле ар жуманын ишемби күнү ушул сааттарда IT жолугушуу өткөрүп келебиз. Бул IT жолугушууда ар кандай темаларда маек куруп, кээ бир учурларда жөн эле өзүбүз сүйлөшүп отурабыз, кичине баягы бири бирибизди мотивациялашабыз дегендей. Бүгүн ошол биздин 8-группанын студенти Бактыгүл Болот кызы деген окуучубуз бар. Азыркы учурда Дубайда Run Bazaar деген компанияда Flutter программист болуп иштеп атат, программчы болуп. Бүгүн Бактыгүл ошол өзүнүн тажрыйбасынан бизге кызыктуу бир маек куруп бермекчи. Өзүнүн даярдап келген бир слайды бар. Бул азыр мисалы бүгүн жаңы баштап аткан группаларга бир аз оорураак болушу мүмкүн, бирок сабак дейм мен бүгүнкү IT жолугушуу запись болуп аткан үчүн эртең кайра бир күнү түшүнгөндө кайталап көргөндө ишенип коюңуздар, абдан кызыктуу жана пайдалуу бир маалыматтарды алган болосуздар. 11-чи, 12-чи группабызда окуп жаткандар болсо кыйла эле түшүнүп калган болот бул темаларды. Ошол темаларга жараша суроолоруңуздарды даярдап, дагы да жандуу, дагы да кызыктуу кыласыздар деген ишеничтемин. Бүгүн Бактыгүлдүн темасы болсо ошол архитектура жана state management деген бар. Негизи азыркы учурда баягы жаңы курс башталганда биз Flutter'дын өзүнүн родной деп коет го, баягы орусча айтканда тубаса өзүнүн state management'i бул баягы stateless widget менен эле stateful widget же анан экөө менен эле баягы өзүбүздүн экрандарыбызды ошого жараша башкарып колдонуп койбуз. Эми барган сайын баягы профессионалдуу деги эле мындай реалдуу иштей турган проекттерде дагы да мындай жогорку эмнеде ылдамдыкта иштей турган, бизге дагы ишибизди жеңилдете турган жакшы кошумча state менеджменттер бар. Ошолор тууралуу бир аз сөз кылып берет. Ошол калган сөздүн жүрүшүн Бактыгүлгө берели. Бактыгүл, кезек сизде. Так, кийинки деп коюп турасыз, мен өткөрүп алып турам. Даже неме сиз менден неме сурасаңыз да болот. Управленияга уруксат сурасаңыз да болот. Макул. Кийинки деп эле коюп турайын, аз эле слайд негизи. Кечирим сурайм убактыңыздарды алып койгонум үчүн. Менин темам архитектура жана state management во Flutter. Flutter'деги ошо state management жалпы эле разработкадагы жөнүндө биринчи айтып кетем, андан кийин Flutter'га өтөбүз. Ага кийинкиси бүгүн эмнени айтып берем? Бүгүн жалпы эле разработкадагы архитектура деген эмне? Жана ошондой эле state менеджерлердин түрлөрүн карап салыштырып кетебиз. Анан эң маанилүү Flutter'деги дагы эң маанилүү нерсе бир түшүнүк бар, dependency injection деген DI. Ошол жөнүндө да айтып берем. Анан ошол state менеджерлердин популярдуу state менеджерлерди карап өтөбүз Flutter'дын. Кийинкиси биринчи архитектура деген эмне деген суроого жооп берсек, бул архитектура дегенде разработчиктер ар кандай аныктама беришет экен да, мындай так аныктамасы жок. Биз жөнөкөй сөз менен айтсак, архитектура бул внутренняя организация проекта. Внутренняя организация проекта дегенде ар кандай түшүнөбүз да. Проекттин ички түзүлүшү организациясы дегенде ошол проекттеги папкалардын, файлдардын жайгашуу тартибин түшүнсөк болот, же болбосо ошол проекттин ичиндеги сущносттордун, сущносттордун организациясын түшүнсөк болот, же болбосо микросервистердин организациясын түшүнсөк болот да. Бирок азыр биз негизги мындай фокус кое турчу нерсе бул ООП-дагы сущносттордун организациясы. Кийинкиге ООП дегенде баарыңыздар эле билсеңиздер керек, Flutter'де колдонулат да. Архитектуранын эң жакшы архитектуранын критерийлери бир 6 критерий бар экен. Биринчиси эффективность, гибкость, масштабируемость, расширяемость, тестируемость, сопровождаемость. Ар бирине өзүнчө токтолуп кетсем, эффективность дегенде биздин берилген программабыз
берилген гана задачаны жазыш керек, андан көп эмес, аз эмес да, андан ашырып башка функцияларды кошуп кетпешибиз керек же берилген нерсеге так жооп бербегендей өзгөртүп функцияларды жаза албашыбыз керек да. Ошону биз эффективность деп айтабыз. Экинчи критерийи гибкость, ийкемдүүлүгү. Бул болсо проект негизинде живой бардык эле проекттерде өзгөртүүлөр киргизилип турулат да. Биринчи берилген задачадан кийин дагы өзгөртүүлөр киргизилет, жаңы фичалар киргизилет да. Ошо фичаларды өзгөртүп турабыз. Ошондо бир программанын бир бөлүгүндө кандайдыр бир өзгөртүү киргизсек, ал башка программанын башка бөлүгүнө таасир бербеши керек да. Ал жакта бир кандайдыр бир баг чыгып калбаш керек, ал сынып калбаш керек ал бөлүкчү. Экинчи критерий ушул. Үчүнчү критерийи биздин проект масштабдуу болсо, жаңы программисттер келип ошол биздин проектти жакшы түшүнүп, жеңил түшүнүп кетиш керек да. Масштабируемость ошондой түшүнсөк болот. Төртүнчүсү расширяемость. Бул болсо ийкемдүүлүккө окшош. Мында болсо проектке жаңы мында болсо гибкостьта кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизип турсак, бул жакта жаңы фичаларды, функцияларды кошууда программанын кандайдыр бир бөлүгүндө кошкондо башка бир бөлүгү өзгөрүп кетпеш керек да. Только бир гана бөлүгү өзгөрүш керек деген принцип. Бешинчиси тестируемость. Бул болсо тестирлөөгө ыңгайлуу болуш керек. Бардык бөлүгү бир бөлүк өзүнчө бир компонента башка компоненттен зависимый болбой тестирленип туруш керек да. Алтынчы критерий сопровождаемость. Бул жанагы эле биз кандайдыр бир өзгөрмөлөр бар да. Өзгөрмөлөр же класстардын аттары, интерфейстердин аттары, ошолорду бардык программисттер түшүнө алгандай ат беришибиз керек да. Кийин башка программист келип биз ал проекттин иштебей калсак, башка бир программист келип ошол проектти кайра улантканда бар ошо түшүнүп кетти алгыдай мындай бардыгына түшүнүктүү аттарды беришибиз керек. Логикасы ошондой болуш керек да. Эми биз критерийлерди алдык, ошо жакшы архитектуранын критерийлерин алдык. Эми ошол критерийлердин негизинде ар кандай принциптер ойлонуп табылган да. Муну кылба деген сыяктуучу. Принциптерди эң негизги базовый принциптер, 2 принцип. Переиспользование кода, анан деление на слои. Анын ар бирине кенен айтып кетсем, кийинки слайдты ачып койсоңуз. Мында болсо коддун бир бөлүгү ошол бир канча жерде бир кайталанып калбаш керек да. Ошол бир кодду болушунча бардык жерде окшош кайталанчу жерлерди колдонуш керек да. Бир эле бизде виджет деп коебуз го. Бир виджетти мындай универсальный виджет болуш керек да. Ушул принцип. Анан экинчи принцип болсо биздеги ар бир логика, ар бир слой катмарларга бөлүнүп туруш керек да. Например, UI-га өзүнчө бир катмар болуш керек, API-га өзүнчө катмар, бизнес логикага өзүнчө катмар жана башка катмарларды түзүп алышыбыз керек. Кийинки слайд. Кийинки слайдты ачып койсоң. Андан дагы программированиядагы эң негизги Flutter деле эмес, жалпы программированиядагы эң негизги принцип бар. Solid деген принцип. Бул болсо ар бир ошол принциптердин ар бир баштангасынан алынганда, биринчиси single responsibility принцип. Бул болсо единственная ответственность деп коебуз. Бул болсо бир класс же бир сущность бир гана жоопкерчилиги болуш керек да. Көп бир нече жоопкерчиликке ээ болбош керек. Бир гана нерсеге жооп бериш керек деген сөз. Open closed принципл, экинчиси принцип бул болсо, то есть бул болсо сущности должны быть закрыты к изменению, но открыты к расширению. Кандай түшүнсөк болот деген азыр мисалдарды айтып кетем. Кийинки слайдты ачып койсоңуз.
мына могул биринчи принципти түшүндүрүп кетсем, мисалы менен бизде бир класс бар да. Класс болсо, градусникке барометр болсо, ал болсо эки нерсеге жооп берип калып атат да. Барометрди дагы, градусникти дагы ошол өлчөгөн функциялары болуп калат да. Бул туура эмес негизде. Мындай класс деле жарайт программированияда. Биз программада жаза берсек болот, бирок бул биздин принципти бузуп атат да. Solid'дин принцибин бузуп атат. Кийинкини ачып койсоңуз. Бул open close principle жана айтып кеткендей эле, биз бир градусник деген классыбыз бар болсо, ага кандайдыр бир жаңы функцияны киргизсек, изменение, өзгөртүүлөрдү киргизсек, ошол мурдагы классты реализация кылган бардык жерде, эгерде ошол изменение киргизгенде ошол эме болуп калса, кандайдыр бир баг чыгып калса, ошол градусникти реализация кылган бардык программанын бардык бөлүгүндө ошо ошибка чыгып калат да, ката чыгып калат. Ошол нерсени алдын алуу үчүн колдонулат бул принцип. Болбосо градусник деген биздин классыбыз бар. Ага жаңы бир функцияны киргизишибиз керек болсо, андан мура салып, жанагы наследованиядагы негизги принцип бар го, мураздоо деген. Ошол принципти колдонобуз да. Экстенция. Extends. Градусник деген класстан мура салып жаңы класс түзүшүбүз керек да. Анан ошол класска ошол тиги жаңы функцияны киргизип, ошол класс керек болгон жерде да гана реализация кылсак, тиги градусникти колдонгон башка программанын бөлүктөрүндө эч кандай ката чыкпайт. Кийинки принцип бул болсо принцип Барбара Лисков. Бул болсо мындай математический эмеси бар экен да, принцип экен да булчу. Лисков өзү математик болгон негизи. Бизде пример менен түшүндүрүп кетсем, бизде бир градусник деген классыбыз бар. Анын бир функциясы бар да, температураны алыш үчүн getTemp деген. Ал болсо температураны Цельсийде кайтарса, андан мура салган бир классыбыз бар, градусник V2 деген. Анын дагы функциясы бар да, getTemp деген. Ал болсо Фаренгейтте кайтарып атат. Бул болсо биздин принципти бузат экен да, ошол кайсыл бир класс мура салган класс, могу градусник 2 деген ата класста, бул бала класс болсо градусник 2, ата класстагы функциялар кандай типти кайтарса, ал дагы бала класстагы сөзсүз ошол типти кайтарыш керек деген деп түшүнсөк болот да бул принципти. Кийинки слайд. Андан кийин interface segregation principle. Бул болсо принцип разделения интерфейсов. Бизде интерфейс дегенди баарыңыздар эле түшүнөсүңүздөр керек. Интерфейсти реализация кылган бардык сущность, ошол интерфейстин бардык методун сөзсүз түрдө реализация кылыш керек да. Бизде градусник Pro деген интерфейсибиз бар дейли. Анын учурдагы температураны кайтарган методу, анан эшиктеги температураны кайтарган, анан марттагы температураны кайтарган методдору бар десек, обычный градусник анын реализация кылып атканда бул интерфейсте бизде сөзсүз түрдө могу 3 методду ишке ашырышыбыз керек деген үчүн, могу Марстын температурасын кайтар деген функцияда биз ошибка алабыз да, анткени биз азыркы учурда Марстын температурасын кайтара албайбыз, обычный градусник кайтара албайт. Ошол үчүн мындай ошибканы, мындай катаны келтирбөө үчүн биз деген интерфейсти катмарларга бөлүп алышыбыз керек экен. Жөнөкөй градусник үчүн өзүнчө, анан универсальный градусник үчүн өзүнчө депчи, Марстын температурасын кайтарган интерфейс деп өзүнчө. Анан биз обычный градусникти алыш үчүн ошол могул эле градусник деген интерфейсти реализация кылып калабыз да. Ошентип бизде мындай ката чыкпайт. Кийинки принцип ачып коесузбу? Dependency inversion principle. Инверсия зависимости бул болсо аябай эле терең принцип экен да. Анан философский дагы принцип болуп калат экен. Түшүндүргөнгө аракет кылайын. Эгер
кызыккандар болсо, могу QR коддон Хабарда жакшы статьясы бар экен да, ошону скан кылып алып окуп алсаңар да болот. Бул жакта бизде мындай программанын ар кандай модульдары бар. Ошо модулдун ичинде модулду эмне деп түшүнсөңүздөр болот. Бир класс деп түшүнсөңүздөр болот же класстардын топтому деп түшүнсөңүздөр болот да. Бул болсо принципи эмне деп айтат экен? Жогорку деңгээлдеги модуль, төмөнкү деңгээлдеги модульдан көз каранды болбош керек. Бул болсо, могу стрелкалар көрсөтүлүп турат неме деп. Бул болсо Б жана С деген модульдар, А модулу Б жана С модульдардан көз каранды. Е модулу болсо Б жана С А Б Сдан, Е болсо Б С анан Адан да көз каранды болуп калып атат да. Эми биз А модулунда кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизсек, ал өзгөртүү кандайдыр бир ката өзгөртүүдөн улам кандайдыр бир ката чыкса, бул 3 модулду дагы өзгөртүшүбүз керек болуп калат да. Бны, Сны, Аны дагычы. Анан бул жакта бир аз эле модульдар көрсөтүлдү да. Эми биз мындай реалдуу проектте мындан көп модульдар болот да. Эми ошонун ар бирин оңдоп чыгыш бул аябай эле көп убакыт алат. Ошол үчүн бул принцип колдонулат экен. Бул болсо ошол Е деген модуль ошол Б жана С модульдарын ишке ашырып жатканда ошол ошолорго карата ошол кайсыл нерседен көз каранды болуп атат, ошого гана карата интерфейс жарата алышыбыз керек экен да. Анан ошол интерфейсти гана кандайдыр бир өзгөртүү ката болгондо ошол интерфейсти гана оңдогонго туура келет. Дагы кененирээк окуу үчүн ошо Хабардын статьясын окуңуздар. Эми биз критерийлерди алдык. Жакшы архитектуранын критерийлерин алдык. Анан ага жараша принциптерди ойлоп табышыптыр. Эми ошол принциптердин негизинде разработчиктер ар кандай бизге даяр паттерндерди ойлоп табышыптыр. Паттерндер аябай эле көп. MVV, MVC, MVM, блок деген жана башка паттерндерди уксаңыздар керек. Мен бир жакшы китеп эметтим. Кийин мурдагы слайдка тукайсызбы? Паттерны проектирования деген китеп бар экен. Эрик Фримен жана Элизабет Фримен жазган китеп. Бул болсо аябай эле татаал терминдерди колдонбой, жөнөкөй ар бир адам, жөнөкөй адам түшүнүүчү тилде жазылган нерсе экен. Эгер кененирээк ошо паттерндер жөнүндө окуйын десеңиздер ушул жактан окусаңыздар болот, ушул китептен. Эми ошол архитектура, биз ошо проекттин архитектурасын түзүп жатканда ошо биздин караган 5 критерийдин баарын камтып проект түзө албашыбыз мүмкүн. Ошон үчүн эң негизги 3 критерийди эске алышыбыз керек экен. Ийкемдүүлүк, өзгөртүүгө дагы ийкемдүүлүгү, анан сопровождаемость. Принциптер болсо ошо переиспользование, слои, анан solid деген 3 принциптин баарын эске алышыбыз керек. Анан паттерн болсо бул готовый рецепт деп түшүнүп койсок болот да. Бизге программисттер ушунун могу критерийлердин баарын, принциптердин баарын эске алып, бизге даяр шаблондорду түзүп берип койгон. Кийинки слайд. Эми ошол шаблондорду колдонуп биз ар кандай state менеджерлерди ойлоп табышканда, эми state management ага чейин биз state management деген түшүнүктү түшүнүп алышыбыз керек. Бул эмне десек, жөнөкөй сөз менен айтсак, виджеттердин бизнес логика менен болгон байланышы десек болот. Эми ошол биздеги данныйларды, программадагы данныйларды виджеттерге кантип жеткизебиз деген суроо пайда болот да. Ошол стейтти кантип башкарабыз деген суроо пайда болот. Ага 3 жолу бар экен. Параметр виджета, stateless виджеттерге конструктор аркылуу данныйларды жиберүү. Бул болсо чоң проекттер үчүн мындай мүмкүн эмес да. Чоң проекттерде ошентип конструктор аркылуу баардык виджетке данныйларды жибергенчи, бирок кичинекей мындай пример үчүн жарайт да. Ушундай бул дагы бир жолу десек болот.
Экинчиси stateful widget. Бул болсо баарыбыз эле билебиз, стейттер менен өзүнүн stateful widgetin өзүнүн стейти бар. Ошол стейттерди башкарабыз. Анан widgetтердин дарагы бар. Ошол дарак аркылуу дагы данныйларды жөнөтсөк болот. Widgetтерге бул үчүн inherited widget колдонулат. Эми ошол бизнес слойдун биздин widgetтерге жибериш үчүн дагы stream, callback деген нерселер колдонулат. Stream деп агымдар блоктордо колдонулат. Аны дагы айтып берем. Callback дагы callbacktер дагы колдонулат да, бирок мен азыр алар жөнүндө кеңири токтолбойм. Кийинки слайд. Ошол state менеджерлерди кароодон мурда могул түшүнүктүү түшүнүп алышыбыз керек да, dependency inversion деген, инверсия зависимости деген. Бул болсо кандай эмнеде колдонулат десек, биздин бир виджетибиз бар. Ал болсо учурдагы погоданы көрсөтүп турат дейли. Анан ал погода кийинки слайд. Ушул погоданы алыш үчүн, учурдагы погоданы алыш үчүн биз кандайдыр бир сущносттон эме көз каранды болобуз да, зависимый болобуз. Предсказатель погоды деген сущность деп коелу. Эми ал сущность өзү эле погоданы көрсөтүп койбойт. Ал барометрден, градусниктен, база данных погоды, API погоды ошолордон көз каранды да. Эми алар дагы өзү эле көрсөтүп койбойт. Алардын дагы зависимосттары бар. Адаптер, блюц, хранилище данных, HTTP клиента, база данных, движка базы данных жана башкалар болуп кете берет. Кийинки слайд. Эми ушундай зависимосттордун баарын санап отурсак, бизде мындай көз карандылыктардын ады эмеси, тозогу деп койсок болот, ошондой пайда болуп калат экен да, баардыгы зависимый болуп мындай жакшы болбой калат да. Мунун ар бирин өзүбүз кол менен башкарсак мүмкүн эмес чоң проекттерде. Бул нерсени чечиш үчүн ошол эки негизги жолу бар экен: dependency injection, анан сервис локатор. Сервис локатор дегенде ошол бардык эле ошол бир эле объекттин ичинде ошол жанагы барометр, анан предсказатель погоды, адаптер, блюц, бардык ошол зависимосттордун бардыгы ошол бир эле класста сакталат. И ошол класска подписанный болгон эле виджет ошол класска эле подписанный болот. Анан ала берет да бардык нерсеничи. Бул болсо бул дагы неме анча жакшы эмес, архитектурага жооп бербейт, жакшы архитектурага. Бул болсо dependency injection ошону чечет экен да, ушул проблеманычы. Ал үчүн ушул файлдарды injectable деген пакеттер колдонулат. Кийинки бул dependency injectionду эмнеге карадык? Себеби ушул Flutter'деги state менеджерлерди салыштырууда ошол нерсени чечеби, ошону да карап кетебиз да, анткени бул аябай маанилүү чоң проекттерди иштеп жатканда. Ошол state менеджерлерди кароодон мурда кандай критерийлерди азыр карайбыз? Бул ошол берилген state менеджер бир виджеттин бир виджетти башкара алабы, жана бүтүн бир приложенияны башкара алабы, анан dependency injection чечеби, анан дагы башка кемчиликтери, артыкчылыктарын айтып кетем. Кийинкиси, анан аягында бизде ушундай салыштыруу таблицасы пайда болот state менеджерлердин. Мен бүгүн азыр салыштыруучу эмелерибиз, менеджерлер set state жөнөкөй эле сиздер билген. Анан inherited widget, provider, river put, block, redux. Кийинкиси state managers, буларды айтып кеттим. Кийинкиси set state. Set state билесиздер, set state деген методу бар, даяр stateful widgettин. Ошол биздин state'ибиз текст болсо, ага жаңы текстти ушинтип эле ыйгарып кое алабыз да. Анан муну карайлы, бул болсо бир виджеттин state'ин башкара алабы десек, ооба башкара алат. Бирок эгерде чоң
приложение болсо, бир кичинекей приложенияныкын деле ошентип башкарып коюшубуз мүмкүн. Бирок чоң приложениялардыкын бул set state менен жөнөкөй эле бир гана set state'ти колдонуп башкара албайбыз. Бул метод dependency injection проблемасын чечпейт. Бул болсо паттерн, вообще эле паттерн болуп эсептелбейт set state деген. Кийинкиси inherited widget болсо, бизде бир widget дарагында жогоруда бир inherited widget жайгашкан. Ал болсо, анын төмөндө, ошо дарактын төмөнүндө жайгашкан баардык widgettер бул widgetке доступ ала алат да, auth деген метод аркылуучу. Ошентип анан могул widgettин, inherited widgettин ошентип стейттер башкарылат да. Бул болсо, бирок даяр методдор сөзсүз түрдө аткарылышы керек болгон методдор бар. Ошон үчүн көп код жазып калабыз да мында. Бул болсо бир widgetти башкара албайт экен. Бир widgettин стейтин башкара албайт. Бир бүтүн приложениянын стейтин башкара алат. Dependency injection'де 50-ге 50 чечет, толук чечпейт. Ошол мен жогоруда айтып кеткендей, boilerplate көп код жазып калабыз, ашыкча эле код. Анан эгерде могул widget дарагында бир нече inherited widget болсо, могул бир widget өзүнүн өйдө жайгашкан бир гана widgetке доступ ала алат да, андан мурдагы 3-4 widgetтерге, башка widgetтерге доступ ала албайт. Ошол бир кемчилиги бар. Кийинки слайд. Provider болсо inherited widgettин жакшыртылган версиясы десек болот. Бунун деле иштөө принципи ошондой, жана widget дарагы inherited widget турат өйдөсүндө, андан кийинки widgettер ага доступ ала алат деген. Бирок анда готовый провайдерлер бар да, колго өзүбүз жазбайбыз. Ал дагы inherited widgetте болуп, анан колдонгонго оңой. Дагы эле мында бул проблема чечилген эмес. Эң төмөнкү гана inherited widgetти доступ ала алат. Башка widgettер бир widgettин стейтин чече албайт. Толук бир приложениянын стейтин башкара алат. Анан dependency injection проблемасын толук эмес, жарымын чечет, жартылай чечет экен да. Кийинки слайд. Riverput азыр аябай эле популярдуу болуп аткан менеджер. Ал дагы ошол провайдерди принцибинде эле иштейт, бирок анын дагы жакшыртылган версиясы да. Мында болсо провайдерде өзүнүн API үчүн өзүнчө провайдер, менеджер үчүн өзүнчө провайдер, view модель үчүн өзүнчө провайдер жана башка көп провайдерлер бар. Riverput'та ошол провайдерлер бир гана провайдер scope деген ичинде камтылган. Ошонун ичинде гана камтылганда көп ашыкча код жазылбайт да. Жана түшүнгөнгө дагы ыңгайлуу экен. Riverput'тун бир widgettин стейтин оңой эле башкарат. Приложенияныкын дагы жакшы башкарат экен. Dependency injection'де чечиптир бул менеджер. Анан муну көп программисттер швейцарский нож деп коюшат экен. Баардык нерсеге кете берет, жарай берет экен да бул Riverput'чу. Бирок мындай жанагы зависимосттар циклический болуп, рантайм учурунда кулап калышы мүмкүн экен деп атат, бирок ага азырынча мен эмети элекмин, каршылаша элекмин да. Анан бул жакта дагы ошо готовый провайдерлер бар, биз колго жазбайбыз. Колдонгонго ыңгайлуу экен. Кийинки блок болсо бул бизнес логика UI менен агымдар аркылуу байланышат да. Биз деген UI бизнес логикага кандайдыр бир ивент окуяны жиберсе, ал бизнес логика бизге стейтти жиберет. Ал ошол UI'быз болсо ошол стейтти чагылдырат. Жөнөкөй сөз менен ушинтип түшүндүрсөк болот. Мундагы бул дагы бир стейттин, бир widgettин стейтин башкара алат.
бир приложениянын стейтин дагы башкара алат. Dependency injection каралган эмес, өзүбүз жана сервис локатор сыяктуу нерселерди колдонуп өзүбүз чечишибиз керек ал проблеманы. Анан бул жакта эмнеси жакшы? Бул жакта бардыгы көрсөтүлгөн да, бардыгы даярда. Бизнес логика UI'дан кандай бөлүнөт жана ошонун бардыгы бизге даяр бөлүнүп берилген, даяр болот да, ошонусу менен жакшы экен. Разделение слоев дейт. Кийинкиси Redux. Redux болсо бул эмеге эле окшош, блокко окшош да, бирок бул жакта store деген да түшүнүк бар. Биздин UI reducer деген бар. Reducerге кандайдыр бир окуяны стрим агым аркылуу жиберсе, ал reducer бизге ошо биздин берилген стейтибизди өзгөртөт. Ал стейт store'до сакталат. Анан биз UI ошо store'дон гана алат да, стейтти алып, ошол өзгөрүлгөн нерселерди чагылдырып турат. Redux-тын иштөө принципи ушундай. Кийинки Redux дагы бир виджетти жакшы эле башкарат экен, стейтин. Бир приложение үчүн дагы жакшы башкарат экен анын стейтин. Анан dependency injection проблемасы чечилбептир. Бул дагы слойлорго өзү мындай строгий принцип менен жазылган да. Анан бул жактагы дагы бир артыкчылык биз деген азыркы стейтте туруп, мурдагы стейтке стейтти көрсөк болот да, ошого доступубуз бар болот экен да. Анан бул жакта дагы ошол жанагы аябай строгий принцип болгондуктан көп ашыкча код жазылып кетет да, жазганга туура келет Redux-та. Кийинкиси эми аягында бизде ушундай салыштыруу таблицасы пайда болду. Set state только бир гана виджет үчүн гана жарайт экен. Inherited widget upstate'ти башкара алат экен, dependency injection'ды чечет экен. Анан бул жакта көргөнүңүздөрдөй эң эле бардыгына универсалдуу кеткен менеджер Riverput экен да. Бирок Riverput'ту мен көп колдонгон эмесмин. Практикада Redux менен блокту колдонгом. Анан Getix'ти колдонуп жатам азыр. Бирок Getix'ти кошконго жетишпей калдым. Блок ошол жанагы бардыгын өзү түзүп берип койгону менен жакшы да, бирок dependency injection'ды чече албайт. Кийинкиси мен ошол менен темам бүттү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Актыгүл чоң рахмат. Абдан кызыктуу жана пайдалуу маалыматтар үчүн. Балким бул темаларга келелектер үчүн балким оорураак бир тема болуп калган болушу мүмкүн, бирок бул абдан кызыктуу анан пайдалуу маалыматтар болду. Redux жөнүндө сурагым келип атат да. Redux ушул немени state management'ти немеде дагы колдонушат дечү эле, неме JavaScript немеси бар го, кайсы эле? React'табы? React'та. React'та. Ооба, React'та колдонулат. Ошол бир жолу да ошо бизге ушундай Эркебек деген мырза бар го, Германиядагы. Ошо Эркебек мырза келгенде дагы ошо Redux жөнүндө бир сөз кылып берди эле. Анан азыр көбүнчө биз блокту колдонуп аткан учурларыбыз кездешет. Анан ошо Riverput'ту бул провайдерди жасаган программисттер жасап чыккан да. Анан ошол провайдерде бардык кемчиликтерди жапкан Riverput аябай жакшы деп жүрүшөт чындап эле. Анан бирок мен колдонбодум аны. Но ошондой пикирлер бар чындап эле. Анан бул жерде да абдан жакшы салыштыруу, бардыгы визуал сонун көрүнүп турат экен. Чоң рахмат. Анан Getix State Management'ти
Dependency injection көйгөйүн канча пайыз чечет деген суроо болуптур. Салыштырып көрдүңүзбү? Мен аны да карап чыккам, ал эме 100% чечет экен да бардыгын. Жакшы. Бул деген кандай экен? Бул GTX деген бюджеттин конструкторуна ошол керек болгон бардык эмелер, зависимосттер конструкторуна по умолчанию жиберилет экен да. Анан биз деген кандайдыр бир ошол бюджеттин ичинен бир гана зависимостьти колдонгубуз келсе, find деген методу бар экен. Ошол find'ти жазып койсок, ошол методду өзү эле таап берип коет экен да. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк экен. Бардык бюджетте по умолчанию конструкторунда бардык зависимосттер камтылган болот экен. Чоң рахмат. Анан бул жакта уже биздин немелер бар. Көйгөйлүү маселелер, көйгөйлүү суроолор бар. Саламатсызбы? Курсту бүткөндөн кийин канча убакта иш таптыңыз? Жуниорлорго кандай стартаптар бар? Опыт алганга бекер иштеп берет элек дейт. Компанияга аласыздарбы бекер иштей тургандарды? Азыр билбейт экенмин, Негизи азыр бирок Бактыгүл, менден мындай бир кошумча суроо да. Ушул мисалы адамдын өзүнүн эмнедеги самооценка деле болуп калат го дейм. Ушул бекер иштеп берет элек дегендерди компания кандай кабыл алат негизи эле? мен антип компанияларга кайрылып көргөн эмесмин, бирок мындай көп эмеде вакансияларды жарыялап атканда мынчат го, эме биз деген стажерлорду кабыл албайбыз деп жазып коет го. Эме желательно ошондой компанияларга ошо бекер иштеп беребиз деп кайрылбай эле коюш керек деп сунуштайм да. Анткени алар жакшы деле кабыл алышпайт да. Негизи ошол баягы немеде программированияда да ушул самооценка өтө маанилүү. Анткени бекер деле иштеп берет элем дегендер компанияга тоскоолдук жаратат деп ойлошот да. Сиз конкреттүү түрдө өзүңүздүн бир ала турган айлыгыңызды чечип алган болсоңуз, мен ушунча айлыкка иштеп берүүгө ыраазымын десеңиз, компания дагы мындай серьезный кабыл алат да. Бул мындай өзү эмне кылаарын билет экен депчи, анан айлык алып деле анан барып жүдөтө берсеңиз болот да. Туурабы Бактыгүл? Ооба, туура агай. Так, дагы суроолор болсо берсеңиздер болот. Ага чейинки маселелер Ubuntu'лар боюнча кетиптир, ал көп маселе эмес. Так, ошондой. Бактыгүл, чоң рахмат. Өтө узун эмес, кыска нуска, абдан жакшы пайдалуу маалыматтар болду. Эгер дагы бир аз убактыбыз бар, эгер суроолоруңуздар болсо берип жетишип калыңыздар. Болбосо записти токтотуп салам. Жаңы мына 3 апрелде баштала турган группадагылар канча убакта иш таптыңыз деген маселе бар. Канча убакта иштеп окууну бүткөн соң. Мен негизи группага кайсыл айда, октябрларда кошулгам. Анан январда стажировкага кирдим. Февралга чейин болду, 1 ай стажировка болду и азыр иштеп жатам. 2-3 ай болуп калды. Ооба. Эми ушул боюнча дагы мен айткым келген нерсе, такыр өзүңүздөрдү башка бирөө менен салыштырбаңыздар. Бул ситуация ар кандай болуп калат. Кээ бир адамдар бар, 1 жылдап жумуш издеп атат. Көбүнчө мен угам азыр мисалы бир Mancho Devs деген компанияда иштеген бир эже айткан, 600 компанияга резюме таштадым депчи. Анан бул жагынан мисалы Бактыгүл шанстуу десем болот. İşte Flutter'da бир деле компанияга таштабадым окшойт, а? Жок, таштаган жокмун. Ошондой. Бул баягы ар бир адамдын тагдыры да өзүнчө уникалдуу да, ошон үчүн кээ бир учурда ошондой болот. Мисалы 600 компанияга резюме жиберип, анан бирөөнө кирип калат. Ошол. Мен кошумчалай кетсем болобу?
Бул жакта неме сиз жана статья жарыялаптырсыз го, тааныш коворкинг депчи. Ошол аябай чын эле аябай маанилүү экен. Себеби мен өзүм өз алдымча окуп деле ушул знанияны алсам деле мен жумуш таба алышым аябай эле гарантия эмес болчу да. Анткени Кыргызстандагы ошол эмелерге жиберсем мындай мааниси деле жок болмок да. Баардык эмелерге жибересиң, анан баардык адамдар алгандай эле стажерлор алгандай эле жол алмакмын да. Андан тааныш аябай маанилүү болду. Ага бир эмени жумушту сунуштады, ал жакка мен собеседование болду, анан сразу эле жумушка кирип кеттим да. Анан сиздер үчүн дагы аябай чоң мүмкүнчүлүк. Курста окуганда көп тааныштар болот да, көп жумуш таап алуу мүмкүнчүлүгү жогору. Рахмат Бактыгүл. Мен негизи ошол макаланы атайын эле ушул максатта жаздым эле. Чындап эле мындай тааныш өтө маанилүү. Мындай мурда баягы Кыргызда муну мито максатта колдонушчу да. Таанышын ортого салып окууга өтүп алып, бирөөнүн акысын жеп коюш үчүн, же болбосо баягы жол эрежелерин бузуп койгондо ортого таанышын салып ошол эрежени, бузулган эрежени жаптырып, мындай жазадан кутулуш үчүн ушул сыяктуу нерселерге колдонсо, бүгүнкү күндө мындай IT аламында чындап эле ошол комьюнити өтө маанилүү. Анан менин дагы ошол негизги чоң максаттарымдын бири Кыргызстанда кыргыз флаттер комьюнитини түзүп чыгуу максаты жатат да. Себеби ушунча адамды топтоп атабыз. Мына 57 адам эртең бир күнү ушул 57 адам тең программист болуп кайсы бир компанияларда иштеп, анан кайра ушинтип бир жерге чогулуп, ушундай IT жолугушууларды өткөрүп турсак, анда бул абдан бир чоң комьюнити болот да. Мындай өлкөбүз үчүн эртең жумуш издей турган, же болбосо кандайдыр бир иштерди, заказдарды бүтүртө турган чоң бир команда болуп калабыз деп ишене алам да. Анан эң чоң максаттардан да бири ошол менин оюмда мындай бир күн келип ошо биздин компанияда 100 000 деген программист иштесе деп ошого аябай аракет жасап атам. Бул башталышы гана. Мисалы 57 адам мен үчүн өтө аз, балким бул жерде кээ бирөөлөр үчүн көптөй көрүнүшү мүмкүн. Бир эле курсту бүтүп иштеп кеттиңизби дейт. Негизи Бактыгүлдүн өзүнүн бир аз тажрыйбасы бар эле программалоодо. Өзү деле ушул IT жаатты бүткөн болгону, биз ошол Flutter'ды кошумча окутуу бизден, анан тез эле арада жумуш табууга мүмкүнчүлүк болду. Албетте мурунку дагы ошол билген билимдери жумушка кирүүгө түрткү болду десек жаңылышкан болбойбуз. Бирок ошон үчүн айтып аткан нерсем, өзүңүздөрдү эч ким менен салыштырбаңыздар. Бул деген сөз башка программалоо тилинен тажрыйбасы жокторго такыр мындай шанс жок экен дегенди билдирбейт да. Таанышың жакшы болсо, буюрса IT компанияга киресиң. Англискийди кайсы үрөндө билесиз? Жумушка киргенге орточо болсо болобу? Бактыгүл экөөбүздүн англискийибиз окшош эле. Английский анча деле эмес, технический депсем болот. Түшүнөм, окуй алам. Жана бардык эле нерселерди англисче окуйм. Бирок анча сүйлөй албайм. Жумушта болсо англисче керек болот. Отчет жазып турабыз англисче. Бирок менин командамда кыргыздар эле, менеджерибиз эле англис тилдүү, орусча, кыргызча эле сүйлөшөбүз. Негизи англис тили IT үчүн мындай эмне десем, мындай качып кутулалык нерсе. Сөзсүз англис тилди өнүктүрүңүздөр. Себеби мындай курсту бүткөнгө чейин англис тилди ошол Бактыгүл айткандай техникалык деңгээлде, технический английский деңгээлинде үйрөнүп алууга бул бардыгыбызда эле мүмкүнчүлүк бар. Азыр мен деле ошондой бардык нерселерди ошол англисче окуганга, англисче жасаганга аракет кылам. Бирок баягы эркин сүйлөшө албайм да. Ошон үчүн бул дагы өтө маанилүү. Таанышы жоктор кайдан табабыз таанышты дейт. Эми Удай урбадыбы, Дастан? Биз биякта эмне кылып атабыз, эмнени айтып атабыз биз? Мына Толгонайда жазып атат, агай барго деп. Ошол да, бул баягы ушул могул жерде отурган 55 адам да биздин таанышыбыз. Бул
бири бирибизге таанышпыз. Анан мына Кудай буйруп мен Бактыгүл деле уже биздин таанышта азыр мына бир семинар өтүп берди, баарыбыз бул жерден Бактыгүлдү көрдүк, таанып калдык. Эртең Бактыгүл компаниясына бир эки программист керек болуп калса, бул деле бизден издейт, ушул 55 адамдын арасынан. Биз деле жумуш издесек кайра Бактыгүлгө кайрылабыз. Ошентип тааныштардын жамааты мындай чоңоюп кете берет. Сонун Дубайда компания бүт жактан камсыз кылабы, виза жана башка. Жок, эми ал азыр биздин сыртта иштеп аткан кесиптештерибиздин баардыгы эле ремоут иштейт. Бактыгүл Дубайда эмес, биякта эле, Кыргызстанда эле. Анда жакшы, кызыктуу болду. Ушинтип мындай суроолорду берип, жандуу кылсаңыздар жакшы болот. Мына акыркы суроо экен, анда ушуну алып коелу, анан бүтүрөлү. Саламатсызбы Бактыгүл айым? Сиз жумушта кайсы архитектурный паттернди көбүрөөк колдоносуздар? Негизи эле универсалдуу бир архитектурный паттерн барбы дейт. Аябай сонун суроо болду. Уникальный суроо. Биз азыр GetX'ти колдонуп жатабыз. Башында блок менен жазып жатканбыз да. Андан кийин кандайдыр бир нерселерди ошо проектибизге жооп бербегендиктен блок кайра GetX'ке өткөнбүз. Мен GetX'ти билчү эмесмин. Башынан кайра үйрөнүп колдонуп жатам. Универсалдуу менеджер, стейт менеджер дегенде негизи болбойт да, баардык проекттерге жарай берген менеджер болбойт менимче. Проекттердин өзүнүн эмесине жараша, проектке жараша болот да. Карайбыз проекттичи. Проект эмнелер бар, аларды эмнелер керек болот, dependency injection'ди чечиш керекпи же кандай деген нерселерге жараша өзүбүзгө ылайыктуу стейт менеджерди тандап алабыз. Ооба, туура. Мен да ошону колдойм. Негизи ошондой нерсе бар. Бул программисттердин арасында да эң көп айтылып жүргөн нерсе. Мындай ушул паттерн эң уникалдуу, только ушуну колдонуш керек деген. Эгер андай бир мындай уникалдуу бирөө болсо, анда только ошону колдонуп башкаларды итак эле сөз кылбайт элек да. Анан проекттерге жараша, кылып аткан иштерибизге жараша тандалып калынат. Эми муну менен көбүнчө мындай катардагы программисттер бул маселеге башында эле урутпайт. Мисалы, Бактыгүл чечпейт, туурабы? GetX колдонолу деп, же мен чечпейм. Но бирок сунуштарын айтса болот. Мисалы, Бактыгүл ошол жасап аткан ишин блокто чече албай жаткан болсо, анан сунушун айтса, баягы team lead деп коет го, команданын лидерлери ошол маселени жөнгө салат да, же ошол блокто чечсе болот экенин жолун көрсөтөт, же туура деп биз башка бир паттерн өтөлү, бул ылайык болбой калат экен деп. Кыскасы, эми бул катардагы программист чече турган маселе эмес, но уникалдуу да бир паттерн жок. Бирок немеде биз деген азыр GetX деле үйрөнүшүбүз керек. GetX жакшы экен, set state чечпейт экен же inherited widget чечпейт экен деп сразу эле GetXке өтүп кетпешибиз керек, жаңы үйрөнүп жаткандарчы. Анткени ошол GetXте ошол set state'тин эле баштапкы inherited widget'in логикасы камтылган да, ошон үчүн башынан баштап оңоюна баарын окуп кете бериш керек да. Биринчи set state обязательно окуш керек, анан inherited widget'ин да түшүнүк болуш керек. Анан GetXке өтсөк болот да. Сразу эле дароо эле GetXти окуйм десек, эми оор болуп калат. Кыйналып калышы мүмкүн, туура. Чоң рахмат. Бактыгүл абдан мындай бир оригиналдуу, жакшы, мындай жөнөкөй тил менен берилген жооптор. Чоң рахмат. Дагы бир жолу келип бергениңе чоң рахмат. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм, урматтуу кесиптештер. Сиздерге да рахмат. Жакшы эс алыңыздар, орозоңуздар кабыл болсун. Чоң рахмат.